Мынакей достор, биз айтылган дарекеде Кудай буйрса келип калдык. Мындан аркысын келиңиздер, биргеликте чогуу көрөйлү, чогуу акыбалын угайлы достор. Мындай акыбалды эч кимибизге бербесин, бирок жараткан сыноо майданында берет экен. Бирок ал сыноого кайдыгер болбостон баарыбыздын ынтымагыбыз буюрса мына ушул жерде окшойт. Мына мен айтып аткан эжекеме да келип калдым. Саламатсызбы эже? Кандайсыз, Султан, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Так. Сиз бул жерде сиздер квартирада турасыздар, э? Ошо кичине кызым иштеген жерине жакында ошо жерде квартирада турат да кыздар. Айында жашайм. Анан бияка текшерилгени келгенбиз да. Кызым алып келдим. Кызыңыз биякта азыр, э? Ооруган кызым ушакта. Бисмилла. Бисмиллахиррахманиррахим. Бияка, же? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, боордоштор. Бизге мынакей азыр бул жердеги эжекем бизге кайрылып, мына Кайрымдуу бол коомдук фонду ушундай иштерди жүргүзүп жүргөндүгүбүзгө байланыштуу кайрылган. Анан мен дагы ар дайым кечирим сурашлык бул негизги милдетибиз деп билем да. Анткени баягы убак саатында келе албагандыгым үчүн эже, мага канча жолу кайрылдыңыз. Мен улам ана келем, мына келем деп атып, бирок Кудайдын буйругу менен бүгүн келдим. Бирок чындап жүрөгүмөн аяп турам сизди азыр бул эме артында да сүйлөшкөнүбүздө. Анан айтсаңыз, азыркы учурда мына турган карындашым тууралуу айтып берсеңиз, кандай ооруга чалдыгып калганын билип эметкениңиз. Бул кызым балды өзү 6 балам бар. Бул 3-чү кызым да. Анан 2014-жылы, 2013-жылы көздөрү саргарып ооруганда биз өзүбүздүн райондого кайрылганда сарык деп дарылашкан да. 1 жыл сарык болуп дарыланды. Кийинки жылы дагы ооруп калды. Кийин алып келсек, ошо альбакокос деп оорунан операция болду да, ошо областында. Ал жерден чыкты 13 күндө. Чыккандан кийин анан кайра алып кеттик, дару ичип турду. Анан жылда УЗИге түшкөндө эле боору таза деп жоготуп эле 2018-жылы, 2011 жыл мурун өтүндө таш бар экен деп, кайра өтүндө таш бар деп ого дарыладык. Анан быйыл дагы бир карантин болуп калды да, карантинден кийин дагы бир УЗИге түшүп койчу деп түшсөк эле, апа боорумда бир ак бир нерсе турат, кальцийге окшогон нерсе турат экен деди. Ошто мына Бишкекте жүрүп түштү да. Анан кайра келгөндө мен баягы операция кылган врачыма барам деп Ошко жетелеп бардык. Барсак анан ол көрүп эле барсак, биринчи могу бизден 7 жыл аралыгында канча адамды операция кылды, унутуп калды да. Анан биз ушинтип сизге келдик эле, операция болдук эле, монда УЗИге түшүп келгиле деди. УЗИге түшүп барсак эле, эми томографияга түшүп келгиле деди. Томографияга түшүп барсак эле, башын чайкагалы биздин колдон келбейт. Бул тамырга жайгашып калыптыр карындашым дегенде, анан эми ыйлап сыктап биз өзүңүз эле ошол жерде неме кылып түшүнбөйбүз да. Бишкекке баргыла деди. Анан Бишкекке жөнөдүк. Бишкекке келипсек, мына республиканский больницага жазып берди. Бу жерге келсек, бу жерде кан тамыры боюнча баягы систем деген мына немеге түшүрдү. Ушуга түшкөндөн кийин анан кайра буну доктор врачка барсак, анан буну Индияга апарып барсаңар болбойт. Кан тамырга проток болуп, анан дагы бир тамыр бар экен, ошого бир эле калыптыр да, ошого өтсө Индиядагы отказ кылат деди. Анан биз эми Индияга алыс көрүндү дагы, Россияга барсакчы. Эми ояка виза ачпайбыз да десек, Россияга анда жөнөтүп көрөйүн деп ояка жөнөттү эле, алар отказ кылды. Колубуздан келбейт. Анан мукурап кайра эле энесиңден анан ыйлап баардык алам караңгы болуп мага. Не кылышын билбей эле тууган урунга чыгасын, ыйлактап чыксаң эле, кой биз акча топтойлу баргыла ондо деди. Анан ошондон бери ушунун кайгайында текшерип жүрөбүз. Анан эми акча топтоо, үйдө болгон нерсебизди сатып, топтоо, эми кичине акча топтодук. Элден чогулуп, Элден чогулуп, анан кийин эми жакшы адамдар көп экен, эми анан тааныган деле, тааныбаган деле звонок кылып жардам кылып атышты, берип атышты. Анан көптөрү звонок кылып кеңешин айтып атышты, бир табыпка бар, буга бар. Анан эми баягы кызым болсо ошондо эле мен барбайм экинчи операцияга. Мен бир жолу болдум, экинчи болбойм апа. Кудай өмүр бергичең жашайм мен деп мени мукуратты да. Анан эми кандай дем алып, кандай жүрөсүң ошондой. Анан буга жалынып, анан кийин не кылсам экен, анан бир досум чыгып калды. Менин дагы бир сиңдиме ошакка барып, боорун алмаштырып келди. Ошого барып келин, кызың кичине көңүл ачылат деди. Баягы сиңди кызды таап үйүнө барсак, чындап эле ол боорун алмаштырган барганда кеткенде эле күйөөсү бир уул бир кызы мени таштап койгон экен. Болду эми сен өлөсүң деди. Анан ояктан боорун алмаштырып келип, дагы бирөөгө турмушка чыгып, төрөк 7 айлык аллея бар. Ошолорду көрүп, дагы бирөөнүкүнө бардык, олорду көрүп келгенден кийин турмуш куруп жакшы эле болуп калышты. Ошолорду көргөндөн кийин анан көңүлүбүз ачылып, үмүт бар экен да деп, анан кызым дагы ушундан көңүл ачылып калды да. Анан
доктор айтты, эң негизгиси тыйым болуш керек. Акча топтогула, документтеңер саздай бергиле деди. Келгенде эле анан донор сөзсүз пересадка болот дешти да. Анан донорго келгенде анан кийин атабыз анан донор боло турган болду. Атабыз тур келип калды. Ошол эми анан акча каражатыбыз жетишпеди. Анан эми телефонду чукулап анан башыңда эми ооруптур да, мынтиптир да деп эле көрүп койчу элек го. Анан башыңа келгенди билет экенсиң. Анан сен немең укчу элек баягы олорго жардам берип, буга жардам берип, жакшы болот экен деп анан сени издеп калдык да. Ошо Азаматты издеп, укам издеп, ол издеп анан кийин сени чакырдык укам ошо. Элге жарыя. Бул жерде туруп азыр айтсаңыз, эжеке, мисалы бүгүнкү күндө багы эненин жүрөгү багы айтылат да. Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат эне болуп эсептелет сиздердер. Анан эч бир ата эне үчүн балдары мынтип кашында ооруп тургандыгын эч кимге каалабайбыз. Эне үчүн өтө оор нерсе экен. Аны бардык ата эне өзү жан терisi менен сезип билет да. Анан азыр могу жерде мынакей кызыңыздын уйкусу тынч болбой, сиз дагы эки жакты көрүп алып, мындай эметип тургандыгыңызды көрүп, мен дагы мындай жүрөгүм ооруп турат. Бирок Кудайдан амандык тилейбиз. Баягы эми колубуздан келишинче көрүп турган кыргыз кайдыгер карабайт деп мен ишенем. Анткени биз канчалагана өзүңүз айткандай бир нерсени демилгилеп алып чыксак, мына ошол жерде бир тууганыбыз ооруп атыптыр десек, жабыла элдер жапатырмак ынтымакташа коюп, акча бере коюп, мына бул тастыкталган. Мекендештер эч убакта биз чыгарган эмелерди алдоо жолу жок, жөн эле бир болбогон бир калп менен чыгып аткан жок деп далилдеп берип атабыз. Ишеним болушун үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, сөзсүз түрдө бул жаатта колдоо болот депчи. Кудай буйрса. Анан айтсаңыз эже, муну эме карындашым. Могул эмеде атын ким? Акмарал. Акмарал айтсаң, бул эмени кайсыл убакта билип, анан укканда, жаңы укканда, анан ошонун айланасында өзүндө кандай сезимдер болуп, мындай бир. Биринчи жылдар эле обследование өтөм, опрессиядан кийин 2014 жылдан бери. Анан текшеринип жүргөндө эле бул жактан түшүп кой, айылда врачтар сурап атат дегенден бул жака республиканский больницага барып немеге түштүм, УЗИге. Анан кальцинат болуп калган бордо деп айтты. Кальцинат экен деп айтсам, анан хирургларга көрсөтүп көргүлө деди. Бул жактан хирургтарга көрсөтөйүн десем, бир хирургдун ичин экинчиси карабайт, өзүң операция кылган кишиге бар деди. Анан апама анализдеримди жөнөттүм. Апам ошол операция кылган кишиге көрсөттү. Анан кызды алып келгиле, кыздын өзүн көрөлү дегенден бул жактан бардым. Барганда эле 1 февраль күнү айылга бардым. 3 февраль күнү ошо областной больницага келдик. Анан ошол жерде эле кайрадан ушул томография түшкүлө деди. Томография түшкөндө эле анан бул жакта болбойт, онкологический жазып берди. Анда эч нерсе билбедим, апамдар айткан жок. Жөн эле алып келип көрсөтүп. Башында кузбадык да буларгачы. Бугачы. Өтүп эле дарылы айткенбиздер. Биринчисинде деле биринчи операция болгондо эле ошону көп жүргөнбүз, анализим чыкпай 1 апта каттап жүргөнбүз. Эми ошондой эле болот экен да деген ойдо анча коркподум. Анан онкологический жөнөткөндөн кийин анан апам ыйлап чыкканын көрүп, уже коркуп баштадым. Серьезный окшойчу да деп. Апам алдап сурадым, бирок айткан жок. Анан бир туугандарым менен сүйлөшүп турганын уктум. Өтө катуу корктум, болгум келбеди, потому что буга чейин 2014 жылы болгондо аябай катуу кыйналгам. Күн суук, ошо ал убакта эле кыйналып жашайт элек. Так ошондой болуп кыйналат экен деп ойлодум. Бул жакка келгенде анан вообще бул жерде да болбойт дегенден анан уже операция болгум келген жок. Ошо донор керек болду. Мен менен кошо дагы бир адамдын дагы ден соолугу ошондой болот деген ойдо болгум келген жок. Ошон үчүн айттыңбы эми канча күнчөлүк болсо деле өмүрдү сүрө берейин деп. Кудайым бергенче кандай болсо да жашай берем деп болгум келген жок. Анан кийин барып келгендерди көрүп, анан кийин апамдар, бир туугандарым менен кийин макул болду. Буйруса Акмарал, жараткан ушунчалык мээримдүү зат, анан баарын көрүп турат, тагдырдын жазмышы бүт баары Кудайдан экен да. Анан биз жөн гана сиздерге сабыр тилейбиз. Анан Кудай таалам өзү берген дартына шифа берсин деп. Анан мен да буяка келишиме себепкер болгон ушул биз айтып атпаймынбы, канчалаган бир туугандардын ден соолугуна жакшырышына себеп болгон жакшы адамдар бар эже дүйнөдөчү. Ошолордун катарында Авазбек деген Сургутта бир жакшы жолдо табышылган бир тууганым, досум.
Анан ал жигит да мага айтып, Азамат ушул жерде эне кыйналып атат, карындашыбыз кыйналып атат, бир барып койсоң болот эле дегенден анан убактап келгенге аракет кылдык. Буюрса анан Сүйлөшүп атат биз менен. ооба. Алабаз беке дагы Кудайым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Үй бүлөсүнө мен ушунчалык багы жүрөгүмө ыраазычылык билдире турган адамдар көп. Анткени мен бардыгына ушу рахматымды айтам. Себеби мына карындашым сен азыр ушундай акыбалда отургандагыдай коркунучта отурган бир туугандарыбыз бүгүн мына эжекебиз айткандай бала чакалуу болуп жашынакай өмүр улап жашап атышат. Анан сага да айтарым, адам биринчи ирет ишеним менен адам жакшыртат өзүнө өзү. Эч ким биринчи Кудай, экинчи сенин ишенимиң, жардам бере турган. Анан кийин башка нерселер да. Анан ошон үчүн буйруса ушу сиздердин көзүңүздөрдөн ушу тамып турган бүгүн кайгынын көз жашы кубанычтын көз жашына айлансын. Кудайым. Анан урматтуу мекендештер, бул жерде пересадка кылыш үчүн $26,000 керектелет. Бул клиникага төлөнө турган акча, ушуну жакшылап эме билип алсаңыздар, клиникага төлөнө турган акча бул 21 күндүк пакети менен $26,000 төлөнөт. Анын бардыгы жана анализдери бүт барысы ушунун ичинде болушу керек. Андан тышкары барган, келген жол киреси, жатаканасы, тамак ашын эске алганда бир $4,000 кетсе, жалпы эсебинде $30,000 керектелет. Анан азыр бул жерде бул сиздердин колуңуздарда $1,5 бар, эми $1,5 миллион сом бар, 1,5 $15,000 болуп калган. $15,000 бүгүнкү күндө колдо турат, урматтуу мекендеш. Анан ушундай мынакей бул жерде турган энедей биздин да энебиз бар үйдө. Карындашыбыздай карындашыбыз бар. Бирок ар бир адам жашоодо жакшы жашашлыкка татыктуу. Бирок агалдар жетпей атат. Ушул эненин зыркырап, көчөдө чуркап, ушул кызымдын бир жакшылыгын көрсөм экен деген үмүтү менен зарыгып чуркап жүргөн энеге келиңиз. Зарыгып турган адамдын батасы бат тиет деген пайгамбар алейхисалам. Ошон үчүн ушул жерде мен да келип отурам өзүм үчүн, энекеге келип, карындашыма ушу биз үчүн, үй бүлөм үчүн, бала чакам үчүн дуа кылып коюңуз деген немеде келип отурам. Убактыбызды бөлөйлү Кудай үчүн. Кудай берген ырыскыны Кудай жолунда да бөлүшөйлү достор. Ошон үчүн сиздерден көп өтүнүч. Буйруса мынакей ушул карындашым буйруса, каражат буйруса топтолуп да калат. Барып келип, анан жакшы күндөрдө болойлу Кудай буйруса, энеке. Кудайым буйруса. Анан азыр бул жердеги бүт эмелердин баары уже тиркелип, документтер бар эметилген, Анан бизге болсо жанагы мен сизге өткөндө айткан эмелер уже даярдалган, документтериңиз. Биздин фондко керектелчү документтерди сизге айттым эле го. Эми анализдери, врачтын назначениясы, выпискалары, анан өзүнүн паспортунун копиясы, анан сиздерден бизге болгон кайрылуу ушул багы биздин үнүбүздү элге жеткизип берип коела деген ошо тиркелиш керек бизге, ошону дайындап бересиз да. Кудай буйруса. Ошол достор, Кудай буйруса. Анан эже жанагыл айтып атпайсызбы? Бир эже ажылыкка бара турган акчасынан сизге жумуш. Ошо тууралуу кандай деп айттыңыз? Ошону айтсаңыз. Биз баягынтип неме кандай элге кайрылуу жасадык деп. Өзүң айылың көтөрүлөт экен биринчи. Көтөрүлүп баары мечит болуп, көчө болуп, поколение акча чогулду. Анан биякта Россиядагылар деле звонок кылып акча оякта чогулуп, биякта чогулупту. Анан ошондуктан деле бир эженин үйүнө барып биз ушундай сабак окучу элек мындай. Хатип окуп, сабак окуп, балдарга сабак берчү элек. Анан ошол эже ажыга барам деген пулун эми ажыга барам ушу карантин неме ачылса ажыга барам. Былтыр карантин болуп калып калган экен. Быйыл ажыга барам деп сазданган пулу бар экен. Анан баласы мечитке барып, мечитте жарыя кылыптыр да ушул карындашыбыз ушинтип калыптыр. Бишкекте жүрөт экен десе, анан апасына барып айтып барса эле, мен ушу акчамы ошого эле берейин дептир да. Аябай ыраазы болду ошол эжечи. Анан ал эже суранды, мени жарыя кылба, мен баягындай жашырыкча берем, мен барган ажым кабыл болсун деп. Анан эми анчамы жугуп турам, ошондой жардам бергендер 7 жолу ажыга барганга татыктуу болот дейт. Анан эже менен ыйлап айттым, мен рахмат эже. Өзүнө жете албадым, өзүм Бишкекте ошол айылда ол эже. Рахмат эже. Кудай кааласа ошока барып келгенде мен кызымды ушу сиздин алдыңызга жетелеп барам. Кааласа деп голос жөнөттүм. Анан сиңдиме айттым, барып ошол эженин патасын алып, рахматымды айтып кой деп сиңдим жумшадым да. Азыр сен немеңден пайдаланып ошол эжеге чоң рахмат айтам. Өзү жакшы эже, балдары дагы баардыгы жакшы балдар. Анан ошо эми балдарын өйдө кылып чоңойтоюн, үй салайын деп жүрүп, анан эми ажыга барайын деп калса, анан бизге туш болуп калыптыр да ошол эженин пулу насип болупчу. Рахмат ошол эжеге. Алла ыраазы болсун. Ажылыгы кабыл болсун. Мындай жакшы адамдар көп экен. Баягы үйдө эле нан жаап, киз жууп, балдарын чоңойтуп эле, кыздарым жакшы болсо болду. Анан бу кызым турмуш көрөм деп эле жүрө берет экенмин.
Анан ушу башыңа бир иш түшкөндө адамдардын кандай экенин билет кезинде көп жакшы адамдар көп экен. Көптөр атын айтпай эле жардам кылып атышат. Эми такыр эч ким жардам берген жок эмес. Аны ошентсе дагы бул көп суммадагы акча экен да. Жетпейт экен. Анан өзүңө кайрылганга туура келди экен. Буйруса, Кудай буйруса. Чыдамсыздык менен ушундай азаматты эле неме кылам, бир күн тура калып кыздарга айттым да, түшүмдө азамат кирип алып турсам күлүшөт апа. Эмне болдуңуз депчи, али сага жолугуп келдимчи. Ушундай көзүң чачырайт экен да. Анан кызым жакшы болуп келсе, Кудай кааласа, ушу только бирөөлөргө жардам кылам ушу. Буйруса. Жардам эле кылам ушу, жардам эле кылыш керек экен деп неме кылам да, канча адамдар анан сокулуктан дагы бир эже чыгып аптыр. Неме мен силерди рекламадан көрүп алдым. Менин бала кызым 8 жылдан бери коляскада отурат. Эч кимден жардам ала албайм. Сен кимге кайрылып атасың дейт. Мен деле кимге кайрылышымды билбейм эже. Эл жардам берип атат. Анан болгон эле азаматты эле сүзүп атам мен. Азаматка эле кайрылып атам. Сен азаматка кантип чыгып атасың дейт да. Ошентип мага окшоп билбегендер бар экен да. Кудай буйруса. Эжеке, келиңиз жакшы тилек кылайлы. Аллахтан ушундай жакшы үмүт тилек кылсак, жараткан ал кабыл кылуучу, биз үмүт кылчубуз да. Биздин үмүтүбүз Кудай буйруса, жараткан Аллахым өзү тилек үмүттөр орундалып, карындашым ден соолугу жакшырып, мына бүгүн жакшырып келип, мына ушул турмушка узатып, анын жакшылыгын көрүп, балдарын жетелеп, небере, чөбөрө, жээндер жетелеп, алардын жакшылыгында көрүшлүккө силер татыктуусуңар. Ар бир ата эне татыктуу. Анан эч убакта башыбызды илди салбайбыз. Анткени биз кыргыз кыйынчылыкта бирибиз таштаган эмеспиз. Сиздерди таштабайбыз, кароосузда калтырбайбыз эжеке. Бизде жүрөгүбүздө намыс, ыйман бар, Кудайыма буйруса, эжеке. Буга биз толук аракет кылабыз. Анан буйруса ошол бир кол сунган ошол жана эжеге рахмат, ушунчалык ошондой эжелерибиз көп болсун, жашоодо жакшы адамдар көп болсун. Биз берсек бербесек да өтөбүз дүйнөдөн. Биз жакшы иш кылсак кылбасак өтөбүз дүйнөдөн, билебиз. Бирок эсебине жакшы ишти кылып калуу аракетиндебиз. Анан ошо бардык адамдарга бир дуа кылып коюңузчу эжеке. Кол сунгандардын баарына ошол мына Кудай болсо эжеке, канчалаган адамдар балалуу боло албай жүрүшөт. Балалуу болушлугун үмүт кылып тилек кылышып, күнүнө 20 рубльдан салып тургандар бар, мисалы. Кээ бирлер бар, колунан келгенин берип аткандар бар. 1000 сомун берет, чыгат. Болгон байлыгын берсем дагы ушу балалуу болуп калсам дегенде кайрылгандар бар, жок эмес да. Ошон үчүн балалуу боло албай жүргөндөр балалуу болуп, ден соолуктан кыйналып аткан ден соолук жакшырсына деп бир дуа кылып коюңузчу. Ey Allah'ım, көргөзгөн күнгө берген нематтарыңа шүкүр кылам. Ey Allah'ım, Allah'ım ушу бизге бардык жардам колун сунган мусулман бир туугандарыма, айылдаштарыма, тууган угума, ушу азаматка бардыгына Allah'ım кылган жакшылыктары, ушу тамчылап кылган жакшылыктары эселеп деңиздин көгүндөй көп болуп, сооктор менен кайсын кылган жакшылыгыңар Алладан кайсын, ден соолук берсин. Бардык ушу эмне тилеген максаттарына болсо жетишсин. Ушу бардык ооруп турган ооруларга шифа берсин, Кудайым, максаттарына жетсин, тилектерине жетсин. Ушу Кыргызстаныбызга моң болуп, ушу жакшы мамлекеттердин катарына кошулуп, ушу элдер эч качан кыйналбай ушу жакшы турмушта бири-бирибизге жардам берүүчү болуп, ушу жакшылыктар болсун. Эки дүйнө жакшылык каалайм ушу. Бардык ушу жакшылыктардын үстүндө гана, жакшылыктарда гана катташып, ушу жакшы мамиледе бололу. Амин. Кудайым кабыл кылсын, Кудай кабыл кылсын, буйруса. Буйруса баары жакшы болот. Кудай буйруса. Кудай таалам ушу берген ушу бата тилегиңиз кабыл болсун, жана ушундай ой тилектериңиз орундалсын, Кудай буйруса. Урматтуу мекендештер, ар дайым бирге болойлу. Эч кимиңиздердин үйүңүздөрдө эч бир жан оорубасын. Баарыңыздарга амандык тилейбиз.